Негизделгенине 60 жыл болгон канаттуулар фабрикасы бүтүндөй республиканын 20% жумуртка менен камсыздайт. Ушул тапта ишканада 400 000 тоок багылса, жылына аларга 10 000 тоннадан ашык тоют керектелет. Акыркы жылдардагы суунун жетишсиздиги тоют камдоого өз таасирин тийгизип жаткандыктан фабрика 2 жылдан бери климаттын өзгөрүүсүн жон теризи менен сезип келет. Тоокто багууда эмне кетет? Бул эң биринчиден бул тоют маселеси. Канчалык тоют маселеси бизде жетишсе, анда биз ошончо иштегенге оңоюраак болот да. Мынакей быйыл тоют маселеси өтө кыйын абалда турат. Эмне үчүн дегенде суудун жетишпегендигинен элдер деген түшүм ала албай калышты. Ушинтип андан ары кете берсе, элдер деген кандай кылып дыйканчылык кылышат, ошол маселеси элдин алдында. Өкмөттүн, эл аралык уюмдардын, бизнес коомчулуктун жана финансылык институттардын өкүлдөрүнүн башын кошкон иш-чара канаттуулар фабрикасы сыяктуу орто жана чакан ишканаларды климаттык өзгөрүүлөрдүн негизги тобокелдиктерин жана андан чыгуу мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштыруу максатын көздөдү. Ошо ишкерлердин сунуштары көп болуп атат. Ошонун баарын угуп көрүп, анан биздин өзүбүздүн мындай жардамыбыз көрсөткөнгө ошо ишкерлерге тартканга даярбыз. Азыркы учурда деген ошо ишкерлерге жашыл бизнестерди жашылтуу боюнча, жашыл технологияларды колдонуу боюнча техникалык жардам, консультациялык жардам, каржылоону баарын тартып берип атабыз. Талкуу Кыргызстандын бизнес коомчулугунун өкүлдөрүнө климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жаатындагы актуалдуу демилгелери менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн берди. Катышуучулар бул жагдайдан кантип чыгуу керектиги тууралуу суроолорду берип, ошондой эле өз идеяларын жана сунуштарды айтышты. Кыргызстан не стоит в стороне от проблемы изменения климата. Кыргызстанда дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө эле климаттын өзгөрүүсү байкалууда. Абанын температурасы интенсивдүү өсүүдө. Жаан-чачындын режими өзгөрөт. Ал эми өлкөнүн алдында турган коркунуч кургакчылык. Ошондуктан бул таасирди азайтуу максатында адаптациялоо чараларын көрүү зарыл. Бул ирригация үчүн суу ресурстарынын жетишсиздигине туш болуп жатабыз. Ичүүчү суу да жетишсиз болгондуктан колдо болгон ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу боюнча чараларды колдонуу керек. Климаттык өзгөрүүлөр тобокелчиликтерди эле эмес, ошондой эле жаңы мүмкүнчүлүктөрдү дагы алып келе тургандыгын эске алуу менен конференциянын уюштуруучулары бизнес коомчулукту жана бардык кызыктар тараптарды ушул процесстин активдүү катышуучусу болууга чакырды. Жаңы реалдуулуктарга ыңгайлашуу тобокелчиликтерди эле азайтпастан өнүгүү максаттарын түзөт. Айжан Омолдошов, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.